Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Миграция күч алган заманда ата балдарына жетиштүү көңүл буруп, аларды өстүрүүгө катышып жатабы деген суроо туулат. Ар бир балага өз ата-энесинин камкордугу, мээрими, сүйүү тартуулаганы маанилүү. Бул муктаждыкты башка эч ким толтура албайт. Көпчүлүк аталар тиричилик иштер менен алек болуп, бала өстүрүүдөн оолак болуп калышат. Бул чоң жаңылыштык. Анткени бала эне мээримине муктаж болгондой эле атанын мээримине муктаж, деди Жомарт Бөкөнбаев атындагы Жатак гимназия мекемесинин директору Илман Ибраимов. Бала тарбиялоодон алдын ата өзү бала үчүн ар тараптан үлгү болуш керек. Атанын кылганын көрүп бала тарбияланат. Элибизде ата балага сынчы деген сөз тегин жерден айтылган эмес. Ошондуктан ата баланы кетирген катасын айтып түшүндүрүп турса, бала акырындык менен өзүнүн кетирген катасын оңдой алат. Эмне үчүн дегенде, бала актай барак сыяктуу. Демек, ак баракка жакшыны да, жаманды да кабыл ала берет, өзүнө сиңирет. Аны кайра өчүрүүгө болбойт. Ошондуктан баланын актай барак сыяктуу көрүп, анын жан дүйнөсүнө туура тарбия сиңирүү зарыл. Бала ата тарбиясын алып, коомго аралашып, үрп-адат, каада салтты, улуттук наркты терең өздөштүрүүсү абзел. Ал эми азыркы учурда көпчүлүк аталар чет өлкөлөргө мигрант болуп иштеп кетип, бала тарбиялоодон улак болуп калгандыктан балдардын тарбиясы көзмөлдөн чыгып жатат. Өлкөнүн эртеңин көргүң келсе, балдарды тарбияла деген сөз бар. Демек, ата балага байлык эмес, жакшы тарбияны калтыруу зарыл. Жеке ишкер Гүлжамал Кадыбаеванын пикиринде, ата жасаган иштери менен балага үлгү болот. Атанын сүйлөгөнүн, жүрүм-туруму менен бала калыптанат деп эсеп. Бала калыптанып жаткан учурда атасынан көп таасирлерин байкап айтат. Анын баскан турганы, жасаган иштерин, башкалар менен болгон мамилесин, өзүнө алып жүрүүсү маанилүү. Ата дагы куру насааттарды айтпастан көбүрөөк балдардын жанына тартып, иш кыларды алып жүрүш керек. Чогуу иш жасоо керек. Балдарды таануу илиминде, педагогикада ата дагы баланын алгачкы күнүнөн баштап баланы өсүп өнүгүүсүнө, калыптануусуна сөзсүз түрдө орун алыш керек. Балага көбүрөөк ата мээрим берип, өздөрүнүн туура насааттарын айтыш керек. Арстанбап айылындагы жаштар менен иштеген активист Шахрух Мырзакаримов балдардын ата-энеси менен мамилеси жакшы болбогондуктан жаман жоруктарды кылышы мүмкүн деп эсептейт. Мектеп учурундагы жаман адаттарга берилүүсү дагы үй бүлөдө көңүлү толук бурулбаганына байланыштуу болушу мүмкүн. Бала тарбиясында аталардын орду абдан чоң. Азыркы учурда мектептеги абалды эле алып карай турган болсок, баланын тарбиясына ата-энелердин көңүл бурганы көрүнбөй жатат да. Себеп дегенде мектепке мисал катары эле мектепке келип жатабы, жокпу, кандай бак окуп атат, кандай кийинип барат, же болбосо кандай тарбияда, саат түндө каерде жүрөт, кайсыл телефондо эмнелерди ойноп атат, же болбосо эмнелерди көрүп атат деген нерселерди көзөмөлгө албай атат да. Бирок бул нерсени сөзсүз түрдө көзөмөлгө алыш керек. Себеп үйдө бала атасынан коркпосо, же болбосо атасын урматтап, атасынын айтканын кылбаса, анда ал коомдо кандайдыр бир мындай тарбиясыз бала мындай коомчулукта пайда болот да. Мисалы апасын жакшы көрүшү мүмкүн, атасын деле жакшы көрөт, бирок сыртта көрүнгөндө эч качан мындай өзүнүн тарбиялуу экендигин көрсөтпөйт да. Мисалы үчүн бизде түнү жүргөндөр, бирок эртеси күнү саат 9, 10, 11 кылып уже мектепке келгенде дагы кеч калат, бирок аларды үйдө атасы же болбосо апасы караш керек да. Балдарды өстүрүүдө жаман адаттардан оолак кылабыз деп өтө катуу көзөмөлгө алып, тыюу, чектөөлөрдү жасаган ата-энелер да бар. Өтө катуу мамиле дагы баланын бакубат өсүүсүнө жолтоо болот. Андыктан тартип менен катар мээрим, сүйүү балансын сактаганы жакшы деп эсептейт Шахрух Мырзакаримов. Бул баланы караш үчүн көбүрөөк атада убакыт же болбосо неме бар да.
мүмкүнчүлүк бар. Бир учурда аталарды ушундай карабай атабыз дейбиз, бирок аталар деле азыркы учурда миграцияда, жумушта, аякта биякта көп үйдө болбогондуктан балдарды деле мындай көзөмөлгө алганга мүмкүнчүлүгү жок болуп калышы дагы мүмкүн да. Себеп бул коомчулукта социалдык абалыбызды ушуга алып келип атат да. Эгерде ата үйдө болсо, күндө баласын көзөмөл кылса, анда балким өзгөчө башкача болмок да. Үй бүлөдө сөзсүз түрдө атанын мамилеси катуу колдуулук же болбосо мындай мээримдүү менен, жакшы сөз менен дагы экөө тең бирдей болуш керек да. Мындай бирөө ашып кетип, бирөө кем калып дегендей эмес. Себеп экөө тең болбосо мындай ортодо мындай баланс жоголот да, теңдик жоголот. Мисалы үчүн только катуу сүйлөп баланы урушуп сөгүп аткан болсо, ал бала уже сал чоңойгондон кийин уже атасынын айтканын кылбай коюшу мүмкүн да. А бирок жакшы эле сүйлөп, только жакшы сүйлөй берген болсо, анда ал баланын мындай немеси өзүнүн касиеттерине терс таасирин тийгизип коюшу мүмкүн да алчы. Мындай сыртка чыккандан кийин, коомчулукка кошулгандан кийин катуу сүйлөсө, ыйлап сала турган, эми анчалык болбосо эле мындай тез капа боло турган, өзүнүн ой пикирин так башкаларга айта албай турган, мындай назик бала болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан экөө тең болуш керек деп эсептейм. Баланы өстүрүүдө үй бүлөдөгү образдарды, туура мамилелерди көрсөтүү маанилүү. Ошондой эле ата-эненин бирдей катышуусу зарыл. Сиздер менен Ооган тыла жамааттык мультимедиа борбору жана анын алып баруучусу Гүлназ Камбарали кызы болду.